Мына достор, азыр депутаттар, оңдаған жогорку кеңештин депутаттары, анан зам министрлер келип, мына Арал Сузак Жийде жолун трассасын көрүп атат. Мына Тазабек Икрамович алып келди бардыгыны. Бардык азыр жолду көргөзүп атат. Бүт өкмөттүн өкүлдөрү, мүчөлөрү бардыгы. Ушунча адам алып келди Аралга. Асфальт басуу эмеси калган, жол өтө начар. Бул менен буга чейин 60-60 да көтөрүп туруп кирип калган машина мына көрсөң аягына чарып коюп. Эми бакыт Үсөнов, сиз депутаттар баарыңыздар колдоп берсеңиздер, бул чечим менен бул эки айыл өкмөттү бириктирип турган жол. Тягынан 1 километр басылган да, 1 километр. Ооба. Атабек туташтырган жол. Şu 1 kilometre жол калган ушунда чечимге киргизип койсок, ар жагы. Өткөндө ямышты жасалып 2 айга жетпеди. 2 айга жетпей кайра ачылды мына. Ошого ямышты быйыл муну жерлериңер сапаттуу жасалат да, жаман жагыңар 1 километрди бүтүрөлү, а? Ооба, 1 километр жер калат да ошо. Жок, 2 айда бузулган ямыш ремонт кылып болгон. Деонун башчысы барбы? Баш жерде турат. Sizde oldu. Yok. Burada 2 ay ямыш ремонт кандай бузуп бар. Кайда бузушу мүмкүн эмес. Ямыш ремонт. Бир жылда чыгыш керек. Эч калганалы. Шайлоо басты. Ошо моментте жеткен. Ошондо да саясат кылышты дагы тиги жасады, бул жасады дегенде токтоп. Ошондо кышка кетти. Кайра бүттү. Аныкы, бунуку демей жок. Эл үчүн туурабы? Саясатташтырыш кереги да жок. Туура ал учурда саясатташтырышты, бирок бул жерде неме менен жүрүшкөндөчү. Анан жетекчи менен сүйлөшүп, анан эртеси бас беришкен, эртеси. Басып түнү басып атканды кармаганбыз да. Бирок андай немелерди токтотуп, мындан буян мамлекеттин туруктуулугун ойлошубуз керек да. Биргеликте. Акты саясаттык өтөйт, жасайбыз. Айтпага келди. Көрдү, давайте. Акчаны кетирип, ошол жерди баскан эме тактап кандай? Аны биз тактап. 2 айлык акча кетти, бул жерде болсо жоопкерчилик. Аны караш керек. Жерде элдин немеси болуп, мамлекет бюджети кетип атат бул жердечи. Бул кадр саясатына карап көрүш керек бул жердечи. 2 айда чыкты деп алган. Жок, район жанында айтпаштыр. 3 айда чыкты десе деле. 3 айда чыкты, 6 айда чыкты. Азыр чыгат мезгил келди. Жок, туура айтып атасыз. Бирок 2 айда сапатын жоготуп ажырап кетип атпайбы? Конечно, ушундай нараазычылыктар болсочу, жазуу жүзүндө бергиле дагы тийиштүү органдарга берели, текшерсин. Азыр бу жерде эмне кылабыз аны разбор кылып? Ушул 1 километрди жасап бергенин, мына милдеттемесин алып атышат туурабы? Жасасын. Калганы мына разбор кыла турган бүт органдар бар. Кыла берсин өздөрү. Бирок жоопкерчилигин анча-мынча карап койгула. Макулбу? Эң негизгиси мына ушу жолду келип көрсөтүп, ушул жерге ошо 1 километрди киргизип коюп, чечимге киргизүү. Чечимге киргизүү. Азыр эми дагы элдер калып кетип атат ошо.